Аялым экөөбүз тез уруша беребиз. Сүйлөсөм сразу жооп берет. Бир сөздөн калбайт. Эмне кылсам болот дейт. Урушпай эле коюң, жооп бербей эле коет, бүттү. Оңой эле дагы. Я. Аялдар эркектерге караганда көп сүйлөйт. Аялдар эркектерге караганда көп ыйлайт. Аялдардын аулия болушу өтө тез. Эгерде булар сөздөрдү хайыр, жакшылыкка бура турган болсо, көз жашты динге бура турган болсо, өтө тез кетет. Буларда туруктуулук бар, сабырдуулук бар. Көп сүйлөгөн бар, көп ыйлаган бар. 4 сыпат өзгөчө да. Сабырдуулугу ушу, Аллаху акбар. Бир үйгө барат, машаалла. Сабырдуу. Жоочун үйгө барат, нике ошол жака турмушка чыкты, тааныбайт, ким кандай. Өмүрү көргөн эмес. Ошол үйдөн машаалла ыймандуу үйдөн чыкпайт. Бизде Пакистанда пуштун деген эл бар. Аларда ушундай адат бар да. Келин кирдиби, жаназасы чыгат деген сөз бар. Ажырашып кетире берип тияка, кирдиби, жаназасы чыгат дейт. Бизде дагы иншалла кыздарыбыз кайерге барса, ошол жерде очок болуп, кут болуп, туруктуу болуп, өнүгүп, өстүрсүн иншалла кыздарыбыз бар. Кайра эле бир жумадан эле 4 күнүнө анан бир жумадан кийин тиягына бияна деп бериби. Экинчиси истикамат буларда. Билесиз да, сабырдуулук истикамат кандай нерсе. Төрөдү айтат, эми төрөбөйм дейт, бирок кийин кайра эле төрөйт. Булар алхамдулилла буларда аял кишилерге көп мамиле бериш керек.